Жақсы сөздерді айтты да. Анан ушул кишинин жанагы 150 вагонго салым ушул кишинеке өзү чындыгын айткандачы. Ушул киши көтөрүп ушул маселеничи. Мына силер ушул бүгүнкү күндө 150 вагонду болуп калдыңар чындыгын айтканда. Анан эми мына бүгүнкү күндө ошол темир жол жетекчиси дагы директору дагы жаңы болуп атат. Азыр министрдин орун басары дагы жаңы келип атасыңар. Чындыгында транспорт министрде өтө көйгөйлөр көп. Эми силер жаңы жетекчи болуп келип атасыңар, жаңы ойлор менен, жаңы иштер менен иш башташ керек да. Эгерде биз жолдорубуз оң болсо, демек мамлекеттин экономикасы көтөрүлөт. Мына эгерде темир жолго вагон болгон болсо, канчалык өндүрүштөрдүн иштери алдыга жылат экен, туурабы? Темир жол, жөнөкөй жол, мына авиация боюнча дагы мисалыга канчалаган жүктөр келет ал жактан. Демек ушул министрликтин, транспорт министрлигинин ишини жакшы жолго салсак, биздин экономикабыз көтөрүлгөнгө аябай чоң салым кошот эле да. Ошондуктан эми мен айтайын дегеним, жаңы технологияларды алып келиш керек мына. Жолдор салынып атат, кайра эле талкаланып атат да. Анан эми биз же болсо ошону жолдорду кармаганга мисалга акча каражатты жакшы бөлбөйбүзбү, жакшы көзөмөл кылбайбызбы? Мисалы мына Бишкек Ош жолун айта турган болсок, кайсы жерлерге барып атсаңыздар таштар түшөт, ошол жерде жата берет мисалгачы. Жана суу кеткен жол сел болсо ошол жерден алып кетет, ошол жерден калат. Эч көңүл бурулбайт да ал жакачы. Кайра ошону оңдоп койгонго же таштарды убагында алып койгонго болбойт. Же кыш мезгилинде жанагындай кар жааган мезгилде пробкалар туруп калат ошол жерде, ошол жылын эле айтабыз мисалгачы. Биринчи жааган кар мезгилинде ошол жерге бир техника коюп койгула ошол жерге депчи.